Ашыкча холестерин зыяндуу экендиги эч кимге деле сыр эмес. Мунун алдын алыш үчүн эки азыктан өзүбүздү тыйышыбыз керек болот. Биринчиси бул албетте майонез. Демек майонезди камтыган азыктарды жебейбиз. Андан сырткары сливочный масло. Сливочный масло ар бирибиз үчүн жагымдуу экендиги талашсыз. Бирок бул азык сиздеги бир катар жаңы көйгөйлөрдүн пайда болушуна шарт түзөт. Эң алгачкысы жүрөк кан тамыр оорулары. Мисалы давление. Эгер давление болбой жашайын десеңиз, анда сливочный масло жебей эле коюңуз. Эгерде сиздин ушул давление ооруңуз болсо деле, жебегениңиз жакшы, ошондо кан басымдын көтөрүлүшүнүн алдын алган болосуз. Булардан сырткары ашыкча майлуу этти дагы жебегениңиз жакшы, жана ошондой эле жумуртканы дагы азайтасыз. Айталы бир жумада 2 жолу эле аны дагы кууруу эмес, сууга бышырып жеп турсаңыз жакшы болот. Жана бул айтылган сунуштарды аткаруу менен албетте дени сак жашоого сизде мүмкүнчүлүк пайда болот. Жана кайсы гана куракта болбоңуз, азыркыдай ушул ийкемдүү бойдон жүрүшүңүзгө сизде мүмкүнчүлүк пайда болот.